Жалал-Абад жаштар кыймылы Баткен облусуна гуманитардык жардам жеткирет. Учурдагы кырдаалга кайдыгер эмес жаштар уюштуруу тобун түзүп, акча жана азык-түлүк чогултушууда. Ишкерлер менен жөнөкөй жарандар мүмкүнчүлүгүнө жараша колдоо көрсөтүшүүдө. Топтолгон жардам бүгүн кечинде Баткенге жөнөтүлөт. Жаштар кыймылы чогултуп, азыркы учурда ушу саат 12ге чейин 50 миңден ашык акча топтолду. Анан кийин бизнесмендер, келечек фирмасы мына көрүп турганыңыздардай уун, суу немелери менен камсыз кылып атат. Бүгүн чогулган элден чогулган жаштар чогулткан акчага продукт алып, жаш балдарга памперс кийим кечек алып, аялдарга чоң хабага жүктөп, Баткенге жардамыбызды жеткиребиз. Кайсы жактан болосун элдин көпчүлүгү жардамын аябай айтат. Мен ушул себептен пайдаланып, ушу жаштарды өзүбүздүн Кыргыз мамлекетинин жаштарындагы ошол Тажикстандан ошол жерде болуп аткан жаш каны суюк жаштарды дагы ушундай мына сабырдуулукка, биримдикке чакырып кетет элем. Эки мамлекеттин эли, жаштары ушулардын баарын мен сабырдуулукка чакырып кетет элем. Ошо орозо күндөрүндө бирин-бирин капа кылбастан. Бүгүндөр бүгүн өтүп кетет, эртең эле кайра ошол жерде эки айыл бирин-бири менен жашашка дагы шарт туура келет.